Улан, студенттік секталарменен бір контакт болдыңыз енді практиканда? Саға келіп дават қылғаны, дават дейбізбі? Секталарында дават дейбізбі? Дават деп айт. Ооба, болгон, албетте болгон, көп эле болгон. Мындайча айтканда, эми илгерки ошол жаш кезимден баштап ушул секталар артыман эле жүрөт. Бир жолу ошол үйдө отурсам, эшик коңгуроосу чалып, эшикти ача койсом, бир апа, карган 70-теги, кыргыз апа. Ай балам деп, жана сиз айткан брошюрасын көтөрүп алып, ону окусаң дейт. Анан карадым да, бетине бал убакта эми динде маалымат жок болсо да бар эле жүрөктө ислам дини бар экен да. Ошондо айткам, апа, кечиресиз, сиз өзүңүз кыргыз экенсиз. Биз мусулманбыз да. Алдаганы колуңузду көтөрүп, эми уят да дедим. Ушу кары кезиңизде иташта чарчап басып жүрөсүзбү дедим. Аны кой эми балам окубайм дедим апа. Анан өзүм дагы кызыгып эметсем, чынына келгенде мен бул секталардын артынан бир нерсени түшүндүм. Дагы бир түшүнүк бар да, байгың келсе бир дин ач деген түшүнүк менен бул бизнес. Мындайча айтканда, ушул диндин башында отурган бирөө отурат, офиси Лондондо болобу, Америкада болобу, ушул динди ачат. Бул кадимкидей эле жанагы пирамида. Мындайча айтканда, биздин динибизде мисалы садака бергенибиз бул кандай? Жүрөктөн. Эч ким таңуулабайт, эч ким артыңан карабайт, сен канча салдың деп. Салсаң саласың, салбасаң салбайсың. Бул өзүң якының менен, ишенүүң менен, Кудайдан тилегениң, жардам бергениң бүт бары жөн эле. Бул кааласаң жөн эле бир жетимге берип кой, кааласаң мечиттин эмесине салып кой. Же болбосо тууганыңа жардам бер. Бул ушул садака деп эсептелет. А бирок ушул секталардын тиркегени бул сөзмө-сөз ошол акчанын баары бир адамдын чөнтөгүнө топтолот. Взнос. Бул ошол взнос менен эле ойлонсо болот да, бул динге жамынган кадимки эле бизнес, пирамида. Анан карапайым адам кантип ушул сектага түшүп калат десек, өзүнүн башына бир кыйынчылык түшкөндө, Аллах Таалам ушул кыйынчылык менен сынойт эмеспи бизди. Ушул кыйынчылыгында түшкөндө, акыйкатты билбегенде, анан бирөө жарым келип, ушундай бир эмебиз бар, бир жардам беребиз деп, анан чакырып алып, ушунда кыйналып аткан убагында алар материалдуу жардамын көргөзөт. Жакшы сөз менен. Жакшы сөз менен дагы материалдуу жардамын көрөт. Кааласа үйлөнүү тоюн да өткөрүп берет, машинесин да алып берет, бүт баарын кылып берет. А бирок анын артында эмне бар десек, ал ошол сектага байланат. Байланган менен ал сектанын түзүлүшү өзү иерархия. Ал өзү алдыңкы төмөндө турат. Анда эмесе башкы бир адамга акчанын баарын топтошот экен да. Акыры кайра эле бул дин эмес, бул кадимки эле бизнес деп мен эсептейм да. Ошол секталардан чыга алган адамдар барбы, көрдүңүздөрбү? Секталардан чыккандар бар. Бул акыр аягы эл өзү ички дүйнөсүнөн динге кызыгат эмеспи? Ошол динге кызыгып кайсыл бир сектага киргенден кийин ошол сектанын айынан башка диндерди да изилдеп, анан бири-бирине салыштырып, акыйкатты таап чыккандар дагы жок эмес да. Мында биздин коомчулукта секта жөн эле чыгарып коебу? Секта эми ар кандай секталар бар. Кээ бирлер ушундай өзүнө байлайт дагы, анын чыгышы да мүмкүн эмес да. Анткенде ар кандай опузоолор, ар кандай коркутуу, үркүтүүлөргө чейин барышат. Себеби анткенде алар өзүнүн белгилүү бир мүддөсү бар. Жана сиз айткандай бизнес бар, бунун ичинде саясат жагы бар, ошол же кандайдыр бир башка максаттар бар. Ошол максатка жетиш үчүн өзүнүн жамаатын чогултуш керек. Чыккандар болсо, ошолор жөнүндө мындай ачык, айкын кээ бир нерселерди айтуудан да коркушат да. Ушундай учурлар да болот. Себеби ал сөзсүз түрдө аны тааныйт, кайсы жерде жашаганын билет, адресин билет, ар кандай опузуулар учураган кездер дагы кездешет да. Мен дагы бир маалыматты сизден сурагым келет да. Мен ушу угуп жүрөм, бирок далил кызыкпаганыманбы, бунун артынан сая түшпөгөндүктөнбү, далилим жок. Балким атайын кызматтарда бул жөнүндө маалымат болушу мүмкүн. Кыргызстанда дээрлик бардык секталардын легалдуу бизнестери бар дейт бизде. Кээ бир секталардын банктары да бар бизде дейт. Бар. Ушул чынбы? Бар, чын. Ушул сектанын ишин каржылаган, үгүт материалдарын чыгарууга караган, офистерин кырмаган бир катар бизнес структуралары бар дейт. Бар. Кээ бирки мисалы бизде ислам багытындагы кээ бир секталар бар. Ошол секталардын банктары бизде иштейт. Кайсы секталар ушулар? Эми мисалы Агахан фондунун. Агаханды биз сектор деп эсептейбиз. Агахан дегенде бул Исмаилия жамаатынан келип чыгып атпайбы? Шиилердеги Исмаилия жамааты жана биз айткан маалымат боюнча бир өзүнчө бир секта да. Ошол сектанын ичинен келип чыккан үчүн ошол рамканын ичинде каралат да. Ошолордун банктары бар. А мындан сырткары жана христиан багытындагы
секталардан бизде ар кандай диний уюмдар бар, бирок банктары жок. Ошол уюмдар чет өлкөдөгү банктар менен чогуу иш алып барышат дагы. Ошолордун каржылоосу менен Кыргызстанда ийгит иштерин жүргүзүшөт. Ал жактагы банктар болсо Европадагы ар кандай чиркөөлөр менен байланыштуу. Себеби жана жогоруда айтылгандай ошол чиркөөгө Европадагы ошол уюмга, ошол сектага тиешелүү болгон кишилер чиркөөгө взнос төлөшөт, өзүнүн айлык эсебинин 10%. Бул Европада евро менен эсептегенде өтө чоң сумманы туюндурат бул. Ошол бөлүк ошол биздеки бул жактагы диний багыттардын уюмдарына, фонддоруна келип, ошолор аркылуу бул жакта үгүт иштерин жүргүзүп. Агай, сиз Агаханды секта дедиңиз. Бул өтө жоопкерчиликтүү сөз. Биз Агахандын окуу жайын ачып бердик бу жерде. Жаштарыбызды окутсун деп берип атабыз. Агахан секта болсо. Азыр Нарындын аймагында чоң жер бөлүп бердик. Бул Нарынды Агахандын колуна берип койдук деген сөз. Кандай? Жок, бул жерде эмес. Жанакы аныктама боюнча бул Агахан дагы бул Исмаили жамаатынын ичинен келип чыгып атпайбы? Ошол жамааттын көз карашын айтып атабыз да мунучу. Эми ал Агахан Керимшах бул өзү биздин Кыргызстанда чоң окуу жайын ачып атат, ошол банктар аркылуу ачып атат. Ошол банк дегенде мен ошолордун банкын мисал катары гана бердим да бизгечи. Окуу жайларында секталык окуулар таралышы мүмкүнбү? Алардын андай бизде немеси жок. Ал жерде Борбордук Токен университетин ачып атат. Бул жерде андай диний максат каралган эмес да, мен билем. Буну ким кепилдигин берет? Эми кепилдигин ошол окуу жайды окуп, окуу жайды бүтүрүүчүлөр кандай жумуштар келет, кандай иш аракеттерди аткарат, ошондон кийин гана биз бир аныктама берсек болот да. Ачык аныктама бере албайбыз да. Рахмат.